Салам достор, жайкы эсалуу күнүңөр кандай өтүп жатат? Адаттагыдай эле Даяна мен жарым саат бою ар кандай жаңылыктар, пайдалуу кеңештер менен бөлүшөбүз. Кандайсыңар достор? Бүгүнкү эсалууңар кызыктуу өтүш үчүн биз бир топ кызыктуу сюжеттер даярдадык. Даяна, бүгүн досторду кайсыл мектеп менен тааныштырабыз? Сага кызык болуп жатабы? Биз Ош шаарындагы номер 11 Терешкова атындагы мектепке барабыз. Ал жакта бизге агайыбыз тарых сабагын өтүп берет. Андан сырткары пайдалуу кеңеште гүлдүн жасалуу жолдорун үйрөнөбүз. Анда мен да кошумчалай кетейинчи. Биздин таланттуу досторубуз манас айтып, кара жорго билип, өз өнөрлөрүн тартуулашат. Андыктан бизден алыстабагыла. Ош шаарындагы мектептердин бири номер 11 Терешкова атындагы мектеби. Бул билим уясында 668 окуучу билим алса, ага 54 мугалим сабак берет. Окуу тартиби катуу көзөмөлдөнүп, ар кандай кошумча сабактар окуучуларга өткөрүлүп келет. Бизде түрк лицей, Сема лицейи алынып, ушул бизде интернатка бир эле корпус калганда, ушул эле корпусубуз бар. Ушул корпуста балдарыбыз окуйт дагы, анан кийин жатып окушат да. Терешкова мектеби 1964 жылы 11 жылдык болуп ачылган. 668 окуучунун 400-ü бул мектепте жатып окушат. Окуудан сырткары убактыларын текке кетирбөө максатында ар кандай окуу курстары ачылып, кошумча сабактар өткөрүлөт. Балдар мыймандуу да, мындай адамгерчиликтүү, бири-бирине эч катуу сүйлөбөйт, ушундай жакшы мамиледе жүрүшөт. Мисалы үчүн, тиги 400 баланы жатат деп атам, 400 бала 1-2 баланын гана ролун аткарат да, бирдей улуусун урматташат, кичүүсүн сыйлашат. Интернаттын бир ушу жери балдарды биримдикке, ынтымакка тарбиялайт. Шаардагы ар кандай кароо сынактардан калбай катышкан окуучулары байгелүү орундарга жетишет. Окуучулардын өздөрүнүн жөндөмүнө карап, кошумча окуу курстарына катышып, ар тараптан өнүгүүсүнө мугалимдер көмөк көрсөтүшөт. Даяна, сен кайсыл сабакка көп кызыгасың? Мен биология, тарых, адабият сабактарына кызыгам. Эмне болду сага? Анткени бүгүн бизге тарых сабагынан Убайдуллаев Хайрулла агайыбыз сабак өтүп берет. Урматтуу окуучулар, бүгүнкү биздин сабагыбызда Кыргызстан улуу атамекендик согуш жылдарында деген теманы өтөбүз. Анда эмесе согуш кандай башталган? Бул согуш дүйнөнүн тарыхында жана Кыргызстандын тарыхында кандай орун калтырып кеткен? Ошол боюнча бүгүнкү сабагыбызды баштайбыз. Бул согуш Германиянын фашисттер идеясын колдогон Гитлер баштаган партия ушинтип дүйнөлүк согушту баштады. Ал экинчи дүйнөлүк согушту Советтер Союзуна ушул айтып кеткендей кабарлабай туруп эле ачты. Андан кийин Сталин бүткүл Кыргыз Советтер Союзуна, анын ичинде Кыргызстанга дагы ушул согуш башталгандыгы бардык элдерибиз, ата-бабаларыбыз, агаларыбыз, керек болсо ошол мезгилдеги эжелерибиз дагы согушка аттанышты. Кыргызстандан 385-чи аткычтар дивизиясы, 40-чы, ошондой эле 153-чү аткычтар бригадалары түзүлүп, бардыгы согушка аттанышты. Эң айрыкча тарыхта калган бул Кыргызстан менен Казакстан республикаларынын ортосунда түзүлгөн панфиловчулар 316-чы аткычтар дивизиясы тарыхта калды. Бул дивизия, панфиловчулар дивизиясы Москваны коргоодо бир ай бою душманга каттуу каршылык көрсөтүштү. Андан кийин 1942-жылы Воронезкийдин түштүгүндөгү Дон дарыясында Дүйшөнгүл Шопоков душмандын дзотуна өзүнүн көкөрөгүн тоскон. Жана ошол дзотту талгагандан кийин анын артындагы аскерлерге кийинки баягы немистерди айланып өтүп, өтө чоң ийгилик алып келген. Бул улуу атамекендик согуштун айынан жабыркаган үй бүлө ар бир Кыргызстандын үй бүлөнө калбаса керек. Сиздердин дагы өзүңөрдүн чоң атаңардын чоң аталары ушул согуштарга катышып, же ошо согуш мезгилинде тылда эмгектенген болсо керек. Ким кандай өзүнүн немелер боюнча эскерип айтып бере алат? Мен Жалал Абад облусунун Аксыр районунун Бозбек айылынан болом. Бозбек айылынан 50дөн ашык адамдар жарандар согушка барышкан, 18 жаштан 44 жашка чейин. Алардын ичинен 19 согуштан кайтып келишкен. Алар согуш маалында болгон кезде
Бозбек айылы абдан көп эмгек жасашканда, алар тамеки ишип, жана пакта теришкен экен да. Ошондой пакта тери ошондой эмгектерди кылышып, алар мамлекеттик бюджетке топтошуп акча, анан согуш маалындагы адамдарга жардам жөнөтүшкөн. Мен азыр эчкимди эстей албайм, ал мезгилде мага эч ким айтып да берген эмес. Демек ошол изилдеш керек экен, а? Ветерандар боюнча. Биздин негизги максатыбыз кийинки жашообузда дагы дүйнөлүк маселелерди чечүүдө мындай чоң согуштарды алдын алуу болуп эсептелинет. Согуш эч качан адамдарга жакшылык алып келген эмес. Дайыма бири-бирин туура түшүнүп, туура башка элдерди сыйлап, бирөөнүн дагы оюнун сыйлаганыбызда гана ушундай жанжалдар, чыр-чатактар, согуштар чыкпайт. Бардык нерсе жөнөкөй нерседен башталат. Мен кыйынмын, мен эле жакшы жашашым керек, мен гана биринчи болушум керек деген эч качан болбош керек. Наоборот, өзүңө каалаган жакшылыкты башка бирөөгө дагы кааласаң, ошондо чыныгы инсандык сенде сапат болгон болот. Негизинен тарых сабагы өтө кызыктуу, көптөгөн окуяларды камтыйт. Тарыхты баарыбыз билишибиз керек. Албетте, мен дагы китеп окуганда каармандардын элеси көз алдыма элестеп кетет. Бүгүн бизге талантын көрсөтөм деп дагы бир досубуз келген. Ал кандай талантын көргөзөт болду экен, анда эмес экранга көңүл буралы. Мен Жалалов Байыш номер 11 Ош шаарындагы номер 11 мектепти 4-классында окуйм. Мен 4-классты жакшы окуп атам. Азыр 4-класстын биздин өзүбүздүн класстын президентимин. Сабактарым бардыгы жакшы. Мен көбүнчө сүрөт тартканга, манас айтканга, ырдаганга, андай көркөм окуп айткандарды жакшы көрөм. Мен башка дагы шахмат, шашки, ушундай футбол, ушундай спорттук немелерге катышкым келет. Кружокторго катышкым келет. Мен келечекте котормочу болгум келет. Мен сиздерге Мелис Маматжановдун Ата журт деген ырын көркөм айтып берейин. Кол токтап турса тоону коктуларың, көдөңгө улуулукту толтурамын, көкүрөк тоскум келеш шамалыңа, көйнөктүн түймөлөбөй топчуларын, сууларың каным чуркап тамырыма, суу болуп тургум келет жамгырыңа, от кетсе ата журттун жүрөгүнө, от кетет менин дагы тагдырыма. Үшкүрсөң капталыңа сүртүп колум, үшүсөң чечип берем жыртык тонум, чийлип тамандарым тешилсе да, чынында артык мага жыртык жолуң. Жүгүнбөс зоолоруңа ыйлемин, жүрөккө сулуулугуң сиңиремин, өлкөмдү алаканга салып алып, өбөктөп калганымча жүгүрөмүн. Биз Терешковада кошумча мындай кружоктор бар, ошолорго катышабыз. Сабак аяктагандан кийин кружоктор, комуз, тайзи ошондой кружоктор бар, ошолорго катышып, ошондон комуз, тайзи ошондойлорду үйрөнөбүз. Жарык нур кутман жылдыздан, жалын бий чыккан кыргыздан. Ötüp gitse dağılmaz, her jigitke şaymaşa, her gipiyle karındaş, her gipiyle, her gipiyle, her gipiyle, her gipiyle. Şunlarına takkanay, uçup para takkanay, kalkına ucarışka, kaydırını çapkanay, kanday adam din dura, kalbay jürü kolkunan, çalpı teyiz bilgesi.
билесек жалынбасын ынтымақ. Дайрадай, дайрадай. Күрі келіп тілектен күйіп жанып өткөн, жаның барда өчүрдө жалыныңды жүрөктө. Шарапаттуу дүйнөдөй шаңга кошул сырдабай, кантип чыдап турасың карап четте бийлебей. Шуңкарга таккандай, ушуп бара жаткандай, талпыналы жарышка кайтууруна чапкандай, кандай адам ким турат, албай жүрөк окунат, жалпы тегиз бийлесек жалынбасын ынтымак. Çağılgan, jaralgan bir жалындан, шат өмүргө жарык бол шамчырактай жагылган, күлкү менен жашарып күн балдары аталып, бийлеп ар жашыбыз бир кумарга баталып. Баталып, 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 баталып. Шуңкарга каккандай, учуп бара жаткандай, талпыналы жарышка кайтууруну чапкандай, кандай адам ким турат, албай жүрөк окунат, жалпы тегиз бийлесек жалынбасын ынтымак. Кандай адам ким турат, албай жүрөк окунат, жалпы тегиз бийлесек жалынбасын, жалынбасын, жалынбасын ынтымак. Кытайга Манас боюнча барып келдик. Кытайда Үрүмчү, Шыгытсы, Карамай жерлерде болдук. Ошо 3 жерде болдук. Ал жактан жакшы Манас айтып, ошентип жер көрүп келдик. Ал жакта көптөгөн досторду таптым өзүмө дагы. Ал жактан башка улуттар дагы келишти. Көп улуттардан келишти. Ошол жакта жаңы досторду таап, достошуп, ошол жактан жаңы көптөгөн досторду таптым. Мен Манас боюнча көптөгөн кароо сынактарга катышып, байгелүү орундарды алып жүргөм. Жусуп Мамайдын эскерүү күнүнө карата Кытай Республикасына Манас айтып барып келгем. Мен сиздерге Манастын балык чагынан үзүн айтып берейин. Күндөн күн өтүп, күн мезгили келиптир. Айдан ай өтүп, ай мезгили келиптир. Ошол кездери Манас жетиге жашы толуптур. Мунун коюлган аты чоң жинди, мунун чын Манас атын ким билдиң? Мындан тышкары Байыш быйылкы окуу жылында көркөм окуу боюнча Улуу Ата Мекендик жеңиштин 70 жылдыгына карата көркөм окууда 2-орунга ээ болуп, азыркы учурда Бишкек шаарындагы кароо сынакка даярданып жатат. Андан кийин бул Байыштын өзгөчөлүгү баар жак жагынан таланттуулугу бар. Бул ошо бийлейт, ырдайт, ошо таланттуулугу ар жактан өрчүгөн. Медер, күн ысыкта суусунуңду кантип кандырасың? Албетте муздак суу ичип. А сенчи? Албетте балмуздак жейм. Ошол балмуздактын качан жана кантип пайда болгондугу мени абдан кызыктырат. Менин угушумча балмуздактар биринчи бир гана сүттөн жасалып, анан бардыгынын даамдары бирдей болгон. Азыркыдай түрдүү түстөгү балмуздактар болгон эмес. Чын элеби? Ооба. Сага кызык болуп жатат окшойт, Анда эмесе кийинки сюжеттен кененирээк маалымат ала аласың. Достор, негизинен жай келип күн ысыгандан баштап балмуздак жегенге шашылабыз. Бирок балмуздак качан, кантип пайда болгон, анын өзгөчө даамынын сыры эмнеде? Буну баары деле биле бербесе керек. Эгер ал жөнүндө маалымат сиздерге кызык болсо, экранга жакыныраак отуруңуздар. Силер билесиңерби, СССРде балмуздак жарым кылым башта пайда болгон. Биринчи жолу ал Москвада иштелип чыга баштаган жана алар каймактуу, жемиштүү, шоколаддуу, сүттүү болгон.
Анан дагы достор, алардын даамдары окшош жана учурда биз жеген балмуздактарга караганда даамдуураак болгон экен. Себеби аларга ар түрдүү химикаттар, боектор кошулбай, сүттөн гана жасалгандыктан даамдары да окшош болгон. Бул мороженоолор жакшы болчу. Азыр бири-бирине мындай окшош шакеш келбейт дагы. Кандайдыр бир нерсе кошулгандай болуп, даамсыз болуп келип жатат. Эми СССРдин маарындагы мороженолордун өзүнүн технологиясы болгон. Ошол маалда ошол СССР деген өтө чоң держава болгон. Ал ар бир чыгарган буюмдун сапат белгиси болгон. Ошонусуна талапка жооп берген. Азыркы учурда бизде мына өзүбүз эгемендик алгандан бери кимден калса ошону чыгарып атат. Анын эмесине, сапатына дагы жана башка нерселерине толук биз неме экенин билбейбиз да, мүмкүнчө. Салыштырганда болбойт да, мурунку даамы да башка болчу, а? Ооба, баардык технологиясы өз өлчөмү менен баардык эле мороженолор бирдей сезилет да бизгечи. Базар экономикасы өткөнгө байланыштуу ушул ар түрдүү нерселер чыгып ушундай болуп атат да. Жоктон көрө жогору. Айырмасы азыркы зор, жакшы. Неге дегенде азыркы технология менен кылып аткан мороженое өтө ширин, анан жегендей болот. Мурун курук эле сууга ванилинди кошуп кылып коет эле, туурасын айтыш керек. Азыркыларды жесең жегендей да. Адам дагы ошого келебиз да, биз мороженое жеген. Эмнеге? Балдарды алып келебиз, жаштар келет. Потому что мен буларга жакшы эмне коем. Мындайча айтканда, знак качествосы зор. Достор, мына ушинтип балмуздактын даамдарын айырмалап алдык. Эмесе анын жаралуу тарыхын изилдеп көрбөйлүбү? Биринчи жолу балмуздак Москвада 1937 жылы 4 ноябрда пайда болгон. Анастасия Микоянанын колдоосу менен СССРде балмуздак базарга сатууга чыгуусун арзан баада болушу тууралуу буйрук чыккан. Андан соң балмуздакты колдо жасоого тыюу салынып, шаарларда балмуздак жасалуучу чакан заводдор курулган. Биринчи балмуздак стаканга окшогон вафли идиште болгон. Бара-бара кагаздан жасалган идиштерге чыга баштады. Алар 50-100 граммдан туруп, кафелерде, көчөлөрдө сатыла баштады. Балмуздактын курамында негизинен каймак, май, шекер, даамына керектелүүчү заттардан, аркыл кошулмалардан турат. Кээ бирлеринде кремдер да кошулат. Азыркы убакта балмуздактардын түрлөрү көп. Чынында азыр мурунку табигый нерселер жоголуп баратат. Ооба, бирок ар кандай жаңы ачылыштар менен толукталып жатпайбы? Сен жана эфирдин башында айтпадың беле, досторубуз бизге мончоктон гүл жашаганды үйрөтөт деп. Ооба, анда эмесе кезекти пайдалуу кеңештерге берели. Салам достор, менин атым Кулпунай. Номер 11 Валентина Терешко мектеп-интернатынын 8-Б классын окуучусумун. Бул жерде өзүңөр көрүп тургандай, жалаң мончоктон жасалган гүлдөр турат. Мен да силерге азыр ушул гүлдөрдүн кантип жасалышын көрсөтүп берем. Ал үчүн бизге зым, кайчы жана мончок керек. Зымдын узундугу 20 см же 30 см чейин жетсе болот. Биринчи биз зымды ортосунан бүктөп, андан кийин эми биз зымга биринчи мончокту өткөрөбүз. Ага карама-каршы жагында зымды да өткөрөбүз. Биринчи катардагы зым өттү. Андан кийин катар менен кетип, экинчи, анан үчүнчү кылып өткөрүп кетебиз. Мусунда эки мончокту өткөрөбүз зымдан. Дагы карама-каршы жагында зымды өткөрөбүз. Мына экинчи катардагы зым өттү. Эми 3 мончокту өткөрөбүз бул зымдан. Мына 3 катар өттү. Эми биз мунун 4-чү катарын өткөрөбүз. Мына бул чоң мончок болгондуктан биз муну 4 катарга чейин киргизебиз. Мына бул 4 катар мончок өттү. Биз мындан 4 дананы жасап алабыз. Жасап алгандан кийин ушул сыяктуу кылып жасап алабыз. Андан кийин бул 4 катарга жеткенден кийин биз бул гүлдү бири-бирине туташтырып, өткөрүп,
андан кийин калганын жасайбыз. Биз муну 4-катардын жанындагы зымдан өткөрөбүз. Мына биз муну өткөрүп алдык. Эми кайрадан 3 катар зымды өткөрөбүз. Үч мончокту өткөрдүк. Эми биз кайрадан 2-ни өткөрөбүз. 2 карама каршы зымын өткөрөбүз. Биз 3 мончокту өткөргөндөн кийин биз улам жанындагы зымдан биз жасап жаткан зымыбызды өткөрүп кетишибиз керек. Себеби дегенде бул гүл бир гүл болгондуктан бири-бири менен биригип туташып турушу керек. Эми биз 2 мончокту өткөрөбүз. Карама каршы зымын өткөрөбүз. Мына эми биз дагы жанындагы зымдан өткөрөбүз. Эми биз акырында бул зымга эң акыркы 2 өткөндөн кийин бир шурун өткөрүп толуктайбыз. 2 мончок өткөндөн кийин биз бул гүлдү бүтүрүү үчүн акырында 1 мончокту өткөрөбүз. Мына гүлдүн соңуна чыгып калдык. Бүткөндөн кийин биз ар бир гүлдүн сабак болгон зымын ороп алабыз. Бул гүлдөрдү өзүңөрдүн табитиңерге жараша ар түрдүү түстөгү мончоктордон жасасаңар болот. Анын дагы өзүңөр каалооңор менен ар кандай жалбырактарды кошуп дагы жасап койсоңор болот. Анын дагы бул сыяктуу гүлдөрдү силер апаңарга, эжеңерге жана мугалимдерге белек кылсаңар абдан жакшы болот. Достор, эгерде силерде да ушундай пайдалуу кеңештер болсо, биз менен бөлүшкүлө дейбиз. Ооба, биз даректив программабыздын аягында айтабыз. Ага чейин мен досторго табышмак айткым келип турат. Анда эмесе кезекти табышмактарга беребиз. Жемиш бакты кыйратты, денелерин жаралап. Достор, эгерде бул табышмактын жандырмагын билген болсоңор, анда биздин дарекке жөнөткүлө. Ошондой эле таланттуу досторду биз менен байланышууга чакырабыз. Ушуну менен биз программабызды жыйынтыктайбыз. Эгерде биздин программаны кайталап көргүңүздөр келсе, анда ынтымак чекит сайтына баш багып, күн желедебиз десеңиздер, бизди таба аласыздар. Сиздерден каттарды, сунуш пикирлерди күтөбүз. Кайрадан көрүшкөнчө, кош болгула достор.